Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар, каналыбызга каттала кетиңиздер. Кармаган орозоңуздар куттуу болсун. Бүгүн биздин жашообузду кыйла төмөн деңгээлге түшүрүп, көп учурда көзгө көрүнбөгөн, бирок жашообузга олуттуу кесепеттерди жаратып жаткан терс адаттар туурасында кеп кылмакчыбыз. Биринчиси көзгө көрүнбөгөн депрессия. Кээде адам сыртынан күлөт, жумушуна барат, үй бүлөсү менен кадимки эле жашоосунда жашайт. Бирок түнкүсүн жалгыз калганда жүрөгү бушайман болуп, ички дүйнөсү ооруп, эч ким билбеген кыйынчылык менен көрүшөт. Уйкусу качат, сарсана басат, кыйналат. Аны сыртынан көргөндөр бардыгы мында жакшы деп ойлошот. Бирок ал адамдын жүрөгүнүн кыйналганы эч бир кыймыл аракетинде көрүнбөйт. Бул боюнча Аллах Тааланын эскертүүсү бар. Курандын Рад сүрөсүнүн 28 аятында жүрөктөр Аллахты эскерүү менен гана тынчтык табат деп айтылат. Демек, көзгө көрүнбөгөн депрессиянын чыныгы себеби жүрөк менен Аллахтын байланышынын алсырашы, күнөөлөрдүн көбөйүшү, жоопкерчиликтин оордугу же жалгыздык. Экинчи душман убакытты уурдагандар. Биздин эң баалуу нерсебиз убакыт. Ал кетип жатат, кайтып келбейт. Биз интернетте максатсыз видео карап, керексиз талаш тартыштарда отура беребиз. Кечинде болсо, мен бүгүн эмне кылдым деп сураганымда эч кандай жооп жок. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан: адам эки неаматтын кадырын билбей алданат. Ал ден соолук жана бош убакыт. Эгер бүгүн колдон келсе, убактыңарды пайдаланып, намаз окуп, акыреттин пайдаланын бекемдейли. Телефондо эмес, жүрөктү багалы. Ал эми үчүнчү душман берекеси кеткен жашоо. Кээде адам көп иштейт, көп табат, көп топтойт, бирок жүрөгү кысылат. Акча бар, машина бар, социалдык статус бар, бирок тынчтык жок. Береке көптүктө эмес, ыйманда, канагаттанууда, шүгүр кылууда жана намаздын ичинде. Адам өз убактысын туура эмес, пайдасыз өткөрсө, көңүлү бир жака бурулбаса, жашоосунда береке кетет. Аллах Таала Курандын Таха сүрөсүнүн 124 аятында ким менин эскертүүмдөн жүз бурса, анын жашоосу тар болот деп эскерткен. Ошентип жашообуздагы көрүнбөгөн үч кесепетти бириктирели. Жүрөк кыйналып, депрессияга чалдыкканыбыз, убакыттын текке кеткени, берекеси кеткен жашоо. Эгер бул көрүнүштөрдү токтотпосок, адам ички боштукка, чарчоого, нааразычылыкка батып, чыныгы бакытты таба албайт. Ошондуктан айтарыбыз, ийгиликтин эрте кечи жок. Учурдагы Орозонун айында бардык кемчиликтерибизди түздөөгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Чыныгы чечим бүгүн башталат. Намазды кечиктирбөө, зикир менен жүрөктү жандыруу, телефонду чектөө, интернетти азайтуу, жашоого канааттануу, шүгүрчүлүк келтирүү жана Аллахка жакындоо менен жашооңо береке кошуу. Ушул кичинекей кадамдар жашообузду иретке келтирет, ийгиликке жеткирет. Аллах жүрөгүбүзгө тынчтык, жашообузга береке жана убактыбызды туура пайдаланууну насип кылсын. Амин. Орозоңуздар кабыл болсун. Каналыбызга подписка кыла кетиңиз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуз.